Парламенттик шайлоонун үгүт иштерине Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 29-октябрда уруксат берилген. Бул күндөн тарта саясий партиялар жана бир мандаттуу шайлоо округтарынан депутаттыкка аттанып жаткандар белгиленген мыйзамдын чегинде үгүт жүргүзүүсү керек болгон. Анда талапкерлер бири-биринин абийирине доо кетирүүгө, башка бир талапкерди каралоосуна тыюу салынган. Үгүт иштери мыйзамда жазылгандай, ошол мыйзамдын чегинен чыкпастан өткөрүлүш керек. Ал жерде ар бир материалдардын таркатылыш жолу, видеолордун жасалыш жолдору боюнча жана ошондой эле үгүт иштерине байланышкан чыга турган ар бир кагаздарды биз менен согласовать этиш керек. Андан тышкары мечиттер, бала бакчалар, мектептер, больницалардын жанында үгүт иштери жүргүзүлбөш керек деп айтылган. Андан тышкары эл менен топтолгон жерде Кыргыз Республикасынын гимни гана коюлуш керек. Концерттик программа шоулар өткөрүлбөш керек, спорттук иш-чаралар өткөрүлбөш керек. Бир гана ошо эл менен жолугуп, элге өзүнүн мына айтканда программасын тааныштырып, программасын жөнүндө айтып берип, жана элдин өзү менен сүйлөшүп, алардын көйгөйүн угуп, ошого жараша өзүнүн жообун берип, ошондой алдын ала мэрияга кат жолдоп, УВДга кат жолдоп, ошондой иш-чараларды өткөрсө болот. Буга байланыштуу партияларда атайын меморандумга кол коюшкан. Меморандумда шайлоону таза, ачык, айкын өткөрүү, бири-бирине сый-урмат менен мамиле кылуу ниетин билдиришет. Бирок тилекке каршы азыркы учурда талапкерлер бул жагдайды көңүл сыртында калтырып жатышканын серепчилер билдиришет. Айтымдарында бир дагы партиянын көңүл жылытарлык планы, өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган конкреттүү пландары жоктой дешет. Тилекке каршы бүгүн бул биздин саясий айдыңдагы бир ушундай бир кемчилик деп айтабызбы, же көнүмүш адатпы, ушундай ар дайым эле көптөн бери күбө болуп келатабыз. Ошол тигил же бул саясий партия же талапкерлер болсун, барып эле бийликти мурдатан ушундай бир модага айланып калган, бийликти жамандоо же өзүнүн оппоненттерин жамандоо, аларга карата кандайдыр бир пиарларды, кара пиарды уюштуруу, алардын кемчиликтерин ашкерелөө сыяктуу ошону менен упай топтойбуз деген ушундай көрүнүш бизде мыйзам ченемдүү болуп калган да. Бул албетте туура эмес көрүнүш. Жана айткандай, ушул үгүт иштеринде партиялар, талапкерлер өздөрүнүн гана ушул программасын, көз карашын өлкө үчүн же ошол аймак үчүн эмне жасай алат, мына ошолорду гана убада берип, ошол жөнүндө сөз болуш керек. Саясий партиялар үгүт иштеринен пайдаланып, алар элге программаларын кеңири айтып берүүсүнө мүмкүнчүлүк жаралган болчу. Бирок ал нерселер айтылбай эле айрым партиялар элди үгүт иштери деп чогултуп алып, башка атаандаштарын каралап жатканы бул элди сыйлабастык экенин баса белгилешет. Кээ биркилери ошол эле убакта өздөрүнүн жанагы атаандаштарын мындай каралоону өзүнүн как платформасы катары көрүп алышты да. Бирок негизи мындай өздөрүнүн ошо партия өзүнүн программаларын, өздөрүнүн ошол платформасында пропагандалоонун негизи мындай классикалык жолу, негизи алар бир кандайдыр бир идеялардын, бир максаттардын жолу болсо, ошол партиянын лидерлеринин мындай канчалык өзүнүн билим деңгээлин жогору тура тургандыгын негизи мындай пропагандалаш керек да. Биз элдер дагы, карапайым элдер дагы чындыгында ошондой бир идеялардын мындай идеялардын атаандаштыгын же болбосо ошол канчалык деңгээлдеги ошол лидердин ошол депутат болом деген, ал депутат болом деген лидер ал эртең парламентке барып ал мыйзам жазыш керек, алчы. Ал ошол жерге барып ал бирөөнү каралап шубап отура бербейт да, алчы. Партиялардын кээ бир өкүлдөрү кээ бир мындай убадаларды беришет да. Карап турсаң кээде өзүнө тиешелүү эмес, бир өзүнүн компетенциясына кирбеген деле убадаларды бере беришет да. Буга чейин деле түшүнүп келген. Ал эми жарандардын айтымында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо алардын жасай ала турган иштерине жана программаларына карап добуш берүү зарыл дешет. Кандидаттар, талапкерлерди депутаттыкка биз ошолордун жасап аткан иштерине, алардын билимине, билим деңгээлине, алардын бир Кыргызстанга бир салым кошо турган бир неси барбы, мындай илими барбы, ошолорго карап шайлашыбыз керек да. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында шайлоону таза өткөрүү боюнча тиешелүү тараптар тарабынан түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров да өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылып, добуш сатып алгандар да жазаланаарын эскерткен.
Кошумчага кетсек, шайлоого жалпы 21 партия ат салышууда. Үгүт иштери 27 октябрда токтотулат. Ал эми шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Кунубаев, Ынтымак, Ош шаары.